Бакиров Өмүрбек Мирзараимовичке берилет. Рахмат, урматтуу министр. Мен суроом, мен бул жактамын. Мен суроом, мына ковид боюнча вакцина алганы кандай критерийлер менен берип атасыздар вакцинаны? Өмүрбек Мирзараимович, азыркы кезде бүт бардык Кыргызстандын аймагында биздин пункттар ачылды, иштеп атат. Синофарм менен каалагандардын бардыгы алып атат. Спутник 5 аз келгендиктен биз 65 жаштан өйдө өнөкөт оорулары бар адамдарга кылып атабыз. Мына ошол өнөкөт бар оорулар ушул вакцина алган адамдарга мындай терс таасирин тийгизбейби? Биздин врачтар ошо кандай өнөкөт оорулары бар болсо ошолорду текшерет. Эгер уруксат берилсе алат, уруксат берилсе албайт. Эми үчүн гипертонический болезнь болуп, давлениеси көп болуп атса, сахар көп болуп атса, башка оорулар да көп болуп атса, биз аларды леченияга жөнөтүп атабыз. Андан кийин лечение алып келгенден кийин гана вакцинация кылып атабыз. Мына биздин мамлекетте Кыргызстандын аймагында канча лаборатория иш жүргүзөт? Биздин ар бир больницада бардык жеринде бизде лаборатория бар. Эгер сиз ПЦР тест боюнча айтсаңыз, анда 14 лаборатория иштеп атат Кыргызстанда. Частный лаборатория. Частный лабораториядан биз 4 фирмага уруксат бергенбиз. Кайсылар? Так, Банецкий, Акваварк, Евроланг бар. Эми үчүн дегенде булардын бүт бардык санитарный жагынан булар уруксат берген болгон үчүн биз берип атабыз. Себеби көп фирмалар биз кылабыз деп атат. Себеби санитарный условиясы жок болсо биз аларга бере албайбыз. Ошол 4 частный лабораторияны кайталап койсоңуз? Банецкий, Акваварк, Аквалаб, Евролаб. 4. Кыргызстанда көпчүлүк эле иш жүргүзөт го, калгандары эмне, бул частный эмеспи? Ал калгандардын бүт бардыгы государственный. Кыргызстанда сиз айтканда боюнча башка аймактарда ушулардын эле эмеси тиги ачылганда, мисалы кылсак Банецкий. Мисалы үчүн Хуйман дегени бар. Туурабы? Жок, сиз түшүндүм, ал Гуман, башкалар болсо бизге ПЦР тестке биз бербейбиз уруксат. Аларды ковидке кыла алышпайт да. Не соответствует санитарный условия. Ошон үчүн биз Хуменди өткөргөн эмеспиз. Башка көп фирмаларды өткөргөн жокпуз. Алар эмне иш жүргүзүп атат анда мамлекет? Алар болсо общий анализ крови, биохимический анализ крови, сахар крови, ушундай баягы элдин күнүмдүк анализдерин өткөрүп атышат. Булардын мындай ишин ким көзөмөлгө алат? Биз Министерство здравоохранения и социального развития көзөмөлгө ала албайт экенбиз. Эмне үчүн? Бизден мындай эме бербептир. Мен азыр ошону көтөрүп чыктым, ал эмес мынакей Бишкекте биринчи столовойдо дагы отравление болгоду. Биз ошол мораторий киргизип койгон экен, ошол мораторийди алып таштагыла деп сиздерге ушул демалышта да киргизели деп атабыз. Себеби 5 жылдан бери мораторий киргизген экен, биз эчтекени текшере албайт экенбиз. Бул лабораториялардын ишине мындай тыкыр көзөмөлгө алыш керек. Не үчүн дегенде ковид болуп ооругандарды дагы, оорубагандарды дагы туура эмес маалыматтарды берип атат булар. Өмүрбек Зана, сиздики абдан туура болду. Биз ошону көзөмөлгө алабыз. Анан бир адамды ушул частный лабораториялардан канчага мындай ковидте ПЦР анализге канча акча төлөйт? Азыркы кезде биздин өзүбүздүкү 1514 сом болсо, алардыкы 1750дөн 2000 сомго чейин төлөйт. Мына ошол 2000 сомдон канча адам ПЦР анализ тапшырды? Бүгүнкү күнгө чейин мамлекет боюнча.
Менин убактымды токтотпойсуңарбы? Мен сизге кагаз жүзүндө топтоп берген канча фирмалардан ушу төртөөнү тең билип, канча алар ушул бир жылдын ичинде кылышканын. Бизге маалымат анда түшкөн жок, бирок мен сизге тактап туруп берем кагаз жүзүндө. Мына Кыргызстандагы эң жакшы бизнес азыр мына лаборатория болуп калды. Мына 2 жылдан бери карап көрүңүз, Кыргызстанда 50% эле эл вакцина ПЦРге анализ тапшырганда 2000 сомдон канча болуп атат? 3 миллион адам тапшырат. Эгер 50% тапшырса, канчасы сыртка чыгып кетип атат? Сыртка за границага чыгып атканда сөзсүз түрдө тапшырып атат. Мына ушул боюнча толук маалыматтарды сиздерде болуш керек. Рахмат Нөмір Мырзаевич, бизге кагаз түрүндө бүт бардык маалыматты 4 частный клиникада канча болот, и государственный клиникада биз бир жылдын ичинде канча кылдык, мен сизге тактап берем. Ушуну мамлекет өзү колго алышыңар керек. Лаборатория частный эмес, бардыгын мамлекеттик. 10 секунд.